Учурда жолдун 0-чакырымынан 25-чакырымына чейинки асфальты төшөлүп, жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жолдор жана аялдамаларды жайгаштыруу иштери аткарылууда. 1-майга чейин жол белгилери толук коюлуп бүтөт. Остановканын асфальттары бүттү буюрса. Азыр аякта аз эле күндүк жумушубуз калды. Аякта 1-майга чейин буюрсаны тапшырабыз. Андан бери 25 километрден 51 километрге чейин. Карашар айылынан Маркс айылына чейинки аралыкта да жумуштар жүрүп атат. Ал эми 25-чакырымынан ары негизгиделген жумуштар аяктап калды. Тилкелер тегизделип, таптоо иштеринин көбү бүткөн жана көп жерине асфальт салынган. Ошол 26-чакырымдын ичинен азыркы күндө биздики асфальтка дайындоо иштерибиз 83%га бүттү, толук. Асфальт бизде 2 слойда, 1-чи слой, анан 2-чи слой болду. 1-чи слой асфальтыбыз биздики деген 77%га бүттү. А 2-чи слой шымабыз биздики азыркы күндө 47%га бүттү. Балыкчы Барскон жолун салууда латок бордюрларды даярдоодо аймакта жайгашкан асфальт бетон заводунда өндүрүлүүдө. Алардын сапаты атайын уюштурулган, лаборатория менен текшерилген. Жолго тротуарга керектүү бордюрларды чыгарып атабыз. 1 ай болду баштаганыбыз. Күнүгө 300дөн чыгарып атабыз, даяр продукциянан латок чыгарып атабыз. Тротуарга койчулагы латок күнүгө 20дан 22ге чейин чыгарып атабыз. Текшерилген константтар баары макулдук берген, уруксат берилген. Эл аралык стандартка ылайык салынып жаткан Балыкчы Барскон жолу дүйнөлүк 2-чи категориядагы каттам болот. Буга чейин жолдун туурасы 10 метрди түзүп келсе, жаңы жол 22 метр болуп, 4 тилкелүү, ортосуна бөлүнүүчү тосмо коюлууда. Курулуштун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Жол салуу иштери 2021-жылы башталып, мерчемделген убактысында бүтпөй созулуп жатат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Ысык Көл, маалымат кызмат үчүн.